Жалпыңыздарды, аманчылығыңыздарды тілеп, назарыңыздарда Манас баяны көрсетісі туғандар, мен сөзді тоқтаған жерден улайын емесе. Ошентип Манас чет Бейжинге Есен хандын ордуна қан көтерілді. Ал эми Манас менен кошуп барган батырлар, хандар дагы баягы Бейжиндеги аргай чөлкөмгө хандык кылып калды дейт. Жолойдун ордуна Кошой хандык кылды. Жолойго ушунчалык баягы Кошойдун кары бар экен, өчү бар экен, экөө касташкан душман экен. Анан Жолой өлгөндөн кийин Жолойдун элин чаап баскандан кийин ал жерге Кошой бабаңды хан кылып шайлады дейт Манас. Андан кийин ер төштүк Алачаң деген алтын каскан Кытайдын бели бар экен. Мына ошол жерде жашаган эли бар экен. Мына ошол элге ер төштүк хандык кылды дейт. Эми алтын менен күмүшкө туйтунуп калды дейт. Ал эми Шивең деген Кытайдын дагы бир журту бар экен. Аларга Буудайыктын уулу Музбурчак хан болду. Шивең журту дыйканчылык кылат экен. Музбурчак барганы алар жыргап калышты. Илгери Музбурчакка чейин буларды Бөркөс деген баатыр башкарчы экен. Абдан кызыл камчы залим неме болгон экен да. Буудай эгин бышайын деп калганда сууну башка жака буруйуп элден салык алып андан кийин суу берип атып кыйначу экен да. Ал эми Музбурчак барганы эгинине береке келип жашоосу оңолуп муну ушинтип Шивең эли жыргап калды дейт. Кадимки эргөкчө таарусун таштай актаган Айдаркандын эргөкчө катынын кыстай мактаган дейт. Мына ошол эргөкчө Салон деген Кытай элине хан болду дейт. Өтө кызыл камчы абдан катуу бийлик жүргүздү дейт. Элге салыкты салып, алымын алып, ошентип баягы Манас менен барган 12 хан 12 жерге хан болуп бийлигин жүргүзүп атышты. Манас болсо Есен хандын тагында олтурат. Шаардын Чебин болсо баягы 40 жигити кайтарат. 40тын башы кыргылчал Манастын жанында ажыбай жүрөт. Ал эми Бакай менен Кошой мына ошентип турган бир күнү шуутуну чакырып кеңешип, анан эми элге кабар берели, сүйүнчү айттыралы деп Манастын каранары бар эле Желмаян. Мына ошол Желмаянга мингизип шуутуну таласка жөнөттү дейт. Таласка келатып жолдон элдин баарына шууту Кытайды чапканын айтып, тетигил Есен хандын ордуна Манас хан болуп, ошол Кытайдын баарын башкарып атканын айтып, муну ушинтип сүйүнчүлөп келди. Ошентип келип, таласка жетип, Каныкейге сүйүнчүлөп турат туугандар. Аны мен сиздерге бир аз китептен окуп берейин. Пайгамбар баспас Бейжинди башынан кирип жол салдык. Эч ким тийбес Бейжинге ичине кирип кол салдык. Кол салгандын үстүнө эчен сонун олжалдык. Пилге жүктөп дилди алдык, кара көстөн миңди алдык. Искендер тийбес Бейжинге илээсин таап кол салдык. Чалыяр жетпес Бейжинди чалкан салып ичине чаркыбыз жетип биз алдык. Топон суу тийбес Бейжинди тос-тос кылып эл журтун талкалап жатып биз алдык. Деп шууту мына мынтип Каныкейге сүйүнчүлөгөндө Каныкей түнөрүп турду дейт. Каныкей ушунчалык зээндүү, ушунчалык акылдуу, эстүү аял боло турган. Шууту барбалактап жанагы сүйүнчүсүн айтып жатканда Каныкей сүйүнмөк түгүл түнөрүп күйүнүп чыкты. Анан шууту сөзүн айтып болгондо Каныкей шуутуга минтип жатат. Ай, шууту баатыр, баатырың Бейжинди билди дегиче мээнетти билди десеңчи. Алтын так минди дегиче ажалы жетти десеңчи. Анан дагы мындай дейт. Кыян тийбес Бейжинге кыйкырып найза салганы, кырылып журтун калганы, топон суу баспас Бейжинге токтобой кирем дедиби, тоссом тилим түг албай, аркада эркек бала жаш мени тозокко салам дедиби. Пайгамбар баспас Бейжинге баркым жетет дедиби, маңдайкы сөөгүм кайкеле, бадышам көзүң өткөн соң көрөр күнүм тайкеле. Деп Каныкей абдан күйпөлөктөп кетти. Бул Бейжинге кызыгып тура бере турган болсо, кайсыл бир жагынан чалдырат, Бейжинде турам деп өзү эле эмес бүт баатырларын ишенген чоролорун Кытайга алдырат.
деп мұны ушинтип каныкей күйүп кетти. Андан кийин Шуутунун колуна алакандай катты жазып карматып 6 күлүк атты коштоп берип, илгери кыз сайкал Манаска тартуу кылган Тайбурул деген ааламда жок күлүк эле бул дагы мына ушул Тайбурулга мингизип туруп, тезинен бачым кайра Бейжиңге жет деп Шуутуну таластан Бейжиңге аткарды. Таластан чыгып баратканда Агынайдын кызы Аруке Алмамбеттин жубайы дагы Шуутуга кат берип калганга үлгүрдү. Алмамбетке айта бар, менин айы күнүм жакын калды. İçimdeki bala kızbı же uğul balabı түшүнбөй билбеймин. Ошондуктан Алмамбетке айта бар, кокус мен төрөттөн көзүм өтүп кетпесин. Эртерээк кайтсын Бейжиңден деп Аруке де мындай сөзүн айтып, Шуутуга кат карматты. Шууту салы урган бойдон 6 күн дегенде таластан Бейжиңге жетейин деп калды. Мына ушул эки жака каттагандын баарын акмалап, баягы Алоокенин Коңурбай жөн жүрбөптүр туугандар. Эми Шууту мынтип бара турсун, Коңурбай жөнүндө бир аз айтып берейин туугандар. Коңурбай тетигил түп Бейжиңдеги Карыканга качып барып, башынан өткөн азап менен тозокто айтып, арманы аттын башындай болуп, Карыканга арыз кылып турду. Бул Кыргыз деген башка эле экен. Манас деген өзү жалгыз Бейжиңди чаап алчу эр экен. Андан соң далай баатырлардан айрылдык, жолойдон айрылдык. Нес кара болсо 40 төрө менен кошулуп Манастын колунда туткунда калды. Анан дагы бир топ балбандарыбыз, тетигил макел малгунубуз кошулуп өлдү. Ушинтип далай эрлер кырылды, далай шерлер кырылды дейт. Андан кийин Манасты минтип сүрөттөйт туугандар. Зорлугу тоодой немекен, бир карасаң бир киши, жанына барсаң 1000 киши. Аркасынан качырсам ажыдаар түрү бар, айкырып найза сунганда 6000 эрдин сүрү бар. Жер жүзүндө үмөтү толгон экен Манастын, ар кайдан келген чоросу дал өзүндөй Манаска болгон экен Манаскан. Ар ким азар салбаптыр, ушу келген Манаска ай аламдын журтунан укурук кайраар калбаптыр дейт. Ушул Манаска бир каршылашар эч ким калбаптыр дейт. Анын Манастын жанында дейт, ула кандын сыргагы, ушундай эрди көрбөдүм, умачтай ачты уйкумду, сыргак кырып таштады уялуу Кытай журтумду. Узун бойлуу кең далы чубакты сүрөттөдө дейм туугандар. Манаска тете эрекен, Акбалтайдын чубагы, капилетте сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, бекип жаткан, бел тапкан, бел байлаган эрекен. Беренбакай дегени адамзатта шерекен, ошолордун баарысын күтүп жүргөн Манасы зорлугу тоодой немекен. Деп муну ушинтип Карыканга сүрөттөгөндө, Карыкан Коңурбайды ойлуу тиктеп, талай ойго чөмүлүп, анан мындай деп Коңурбайга кайрылды. Ай Коңурбай баатыр, биздин 40 дарбазалуу Бейжиңдин күн батыш жакты көздөй ачылган бир дарбазасы бар. Мына ошол жерде жазылган жазуу бар. Сен ошону окуган эмес белең дейт. Мынтип айтат. Доор кыямат болгуча алдырбайт Бейжиң кала деп кап-кабыска жазылган дейт. Ал эми бул жака илгертен Сулайман сурак албаган, Искендер изин салбаган. Ал эми Манас келет деп биздин арабыздан ала чыгат, ошону менен кошулуп Манас келет дагы Алтай Бейжиңди башкарат деп биздин таңзабызга жазылган бичигибизде бул сөз турат. Анан Манас келет, Бейжиңди чабат, бийликти алат, бирок Алтай гана бийлик жүргүзө алат. Ошондуктан азыр не сураса бергиле. Салыгын да бергиле, алымын да бергиле, тартууну да бергиле деп мына ушундай сөздү айтат. Анан Коңурбай Карыкандын ордосунан чыга берди. Эми Коңурбай тынч жатпастан атайын уста таптырып, атайын бир айбалта жасатат. Айбалтасы ушунчалык курч, бирок баягы курчтугу курсун, тийгенде быркырап кетчү темирден экен туугандар. Өтө курч, тиет дагы, анан быркырап, муну ушинтип майдаланып чачылып кетет. Муну ушундай айбалтаны жасап алып, түнү күнү уктабайт. Тигил Кыргызга кетчү жолду чалып, чет Бейжиңдин жолун чалып,
мунушундай кайнап буркан шаркан түшүп кыйдылыгын ойлонуп амалын кылып мунушинтип турган. Ал эми шууту жанагы 6 күлүк атты коштоп алып Тайбурулду чаап келе жатканда Коңурбай мына ошол Бейжинден Кыргызды карай кетчү жолду чалып жүргөн экен. Шуутуну көрө калып артынан жетип барайын. Эмне каты, эмне кабары болду экен. Шуутусун ат үстүнөн ыргыта сайып тетигил астындагы күлүктү тетигил карканга тартууга бере турган күлүк экен. Күлүгүн карканга тартуулайын, ал эми Кыргызстан эмне кабар алып келе жатат, мына ошонусун мен билейин деп шуутунун артынан алгараны теминип катуу кууп калды дейт. Артынан куугун түшкөнүн байкап, анын Коңурбай экенин тааныганда шуутунун эки көзү алайып, жүрөгү оозуна кептелип калды. Эми айнанайын Кудай колдосоң ушу жерде колдо деп Тайбурулга камчыны улай чаап, Тайбурул көкүлүн көккө ыргытып, туягын жерге мылгытып катуу чуркады. Эми анын артынан Коңурбай найзасын мелтирете сунуп, шыркыраган найзанын учу тетигил шуутунун өпкөсүн айырып өткөнгө даяр болуп кууп келе жатат артынан. Шуутуда өң жок. Алгарага жеткирбей, байкуш Тайбурул ушунчалык бар дарамети менен чуркап баратат. Чуркап барып кутула берерде астында кенен суу жатат. Шууту эмне кылар айласын билбей суунун жээгине келгенде кайсаланып калды. Артында Коңурбай жакын келатат. Анан эмне кылар айласын билбестен баягы баткак саткагын баарын кечип олтуруп сууга Тайбурул менен кошо кирип кетти. Ошентип баягы Тайбурул экөө агып баратат. Эптеп септеп өлдүм талдым дегенде аркы бетке жетти. Жетерде баягы кат салган кисенин оозу ачылып кетти дейт. Каттын экөө тең аккан бойдон кетти сууга. Ошентип шууту аркы бетке өтүп, андан нары алактаган бойдон баягы Тайбурулду сабап отуруп Бейжиңге жакындап калды. Бейжиңге жакын жеткенде Коңурбай да артынан калган жок. Сууну кечип өтүп, эптеп шуутунун артынан жетип тетигил Тайбурулду алып койсом шуутунун жанын чыгара чапсам деп, мунушинтип артынан калбай кууп баратат. Бейжиңге жакындай бергенде Алмамбет жол чалдырып ошол жерде жүргөн экен. Алдынан Алмамбет чыкканга шууту тим эле атасын көргөндөй сүйүнүп, алмакем эле алмакем деп, Алмамбетте ураан чакырып, Манасте ураан чакырып, кыйкырып Алмамбетке жетип барды. Алмамбетти көргөндө анан Коңурбай ошол жерден атын буруп тартып, андан нары катыла албай, тие албай, Алмамбетке жакын келе албай, мына ошол жерден кайтты. Шууту Алмамбет менен жолугуп, учурашып, көрүшүп, шуутуну араң дегенде баягы өзүнө келтирип, анан кийин шууту элдин жайын айтып бер, жердин жайын айтып бер, таластын жайын айтып бер, Кыргыздын жайын айтып бер деп Алмамбет жай сурашып калды дейт. Шууту өзүнө араң келип, анан Кыргыздын жайын айтып, ой биздин элибиз Кудайга шүгүр тынчтык, суусар бөрктү ыргалтып кийип, элибиз бардарчылыкта, байчылыкта, токчулукта, молчулукта жашап атат деп, андан кийин баягы Арукенин жазган катын айтып атат. Аруке жубайың ушундай бир кат берди эле, тетигил Коңурбай артымдан кууганда, сууга түшүп акканда Каныкейдин дагы Арукенин дагы жазган каты агып кетти. Ал эми Аруке ушундай ай күнүм жетип калды. Курсактагы баланын кыз экенин билбеймин, уул экенин билбеймин. Бейжиңден эртерээк кайтса жакшы болот эле бегим деп, мунушинтип сага салам дуайын айтты деп, мунушинтип Арукенин салам дуайын айтып, анан каты жок колунда. Тетиги Каныкейдин салам дуайын айтмакка Манастын алдына барышты экөө. Барып шууту шылкыйып Манастын алдында минтип турат. Тетигил артымдан Коңурбай кууганда, эми жанагы сөздүн баарын айтып берет. Сууга түшүп акканда Каныкейдин жазып берген каты кисенин оозу ачылып кетип, агып суудан Коңурбайдан жанымды араң ала качып келдим Манас. Мына чаба берсең баш мынакей, өлтүрө берсең жан мынакей, айнанайын Манас деп жанында турганда Манас кабарын сурады дейт. Эмне экен?
дегенде анан эртерээк Бейжиңден кайтсын деп айтты. Бейжиңде көп олтурбасын деп айтты. Каныкей деп Шуту өзүнүн Каныкейден уккан гана сөзүн айтып берди. Шутунун чала чапкыт сөзүн уккандан соң Манас бул сөздөргө муйган жок. Эми бир жаман катын чиедей бала үчүн мен ушунча жердин баарын таштап коюп таласка кайтып кетейинби? Бул жерде жок дегенде биз 3 жыл хандык кылбасак кандай болот? Деп ушундай сөз сүйлөдү. Бирок Үрбүнү жалпы хандарына чаптырды. Баарын чогулту. Баары менен сүйлөшө турган кеп бар деди. Үрбү бүт баарысын айтып чогултуп келди. Бул чогулушка Кошой келди, Бакай келди, Алмамбет келди, Музбурчак келди, Эртоштук келди, Серек, Сыргак бүт Манастын баатырлары, хандары келип олтурушту. Ошондо ортого Манас кеп салды. Эми мындан ары силердин бириңерди дагы бул жерде кармабаймын. Ким кааласа олжосун алсын, аскерин да алсын, өз эл журтуна барсын, деп ушинтип айтты. Эгер мени менен бул жерде калам дей тургандар болсо, анда бул жерде калсын деди. Ошондо 9 кандан башкасы өз жерлерине кайтмак болду. Манастын жанында 9 кан калды. Эми 40 жигити сөзсүз Манастын жанында албетте. Кете тургандардан Бакай бүткүл баягы олжосун бөлүп, далай жерге батпаган мал айдап, далай баягы колго түшкөн жан айдап, алтын, күмүш, зарды нарга жүктөтүп, ушинтип Бакай жөнөп калды. Баягы Алмамбетке берилген Эсенкандын кызы Бурулчаны ала кете турган болду. Андан кийин Айжаңжуңдун бир мыскал деген кызын Чуака алып беришти эле, аны дагы кошуп алып Бакай ушул таласка кетмек болду. Андан кийин Кошой далай дүнүйөсүн жүктөп, далай олжосун алып туруп, Кошой дагы кетмек болуп, өз мекенине Катаганга жөнөдү. Ошентип далайлар бери көздөй кайтып калды. Ушинтип Кыргыздын кайтып атканын байкаган Коңурбай анан түнү күнү тынбай желип жортуп жүрөт. Эмне болду Кыргызга деп баягы Манастын такта олтурган чет Бейжиң калаага кире албайт. Ал жер абдан катуу кайтарууда. Мына ошол жерге атайын бир дуананын кийимин кийгизип бирөөнү жөнөттү. Баягы Манаска ашпозчу болуп, Манастын жанында жүрүп алган Шуйкучу деген Кытай бар эле, билесиздер. Ошол Кытай бул Кыргыздын кандай кемчилиги бар? Манас кайда барат, кайда басат, эмне артыкчылыгы, эмне кемчилиги бар? Бүт барын жазып жүрө берген экен. Баягы дуана болуп кирген немеге Шуйкучу акырын жолугуп туруп ошол каттын баарысын карматты. Бая дуана алып чыгып Коңурбайдын колуна карматты. Коңурбай алтын каскан бир кени бар экен, бир тоонун капталында. Мына ошол жерде бекинип жүргөн болчу дейт. Ошол жерден анан окуду. Бул катта мындай жазылат. Бул кыргыз деген кыйын эл экен. Манасты бет келише баары бир жеңе албайсыңар. Манас менен жекеме жеке жалгыз чыгып дагы жеңе албайсыңар. Бирок Манастын мына ушундай бир кемчилиги бар экен. Бул күндө таң заарда туруп Кудайга сыйынат экен. Мына ошол Кудайга сыйынган учурда өзү жалгыз калат экен. Деп ушинтип жазат. Анан Коңурбай мына ошол күндү күтөт. Коңурбай катуу даярдык көрүп калды. Тимеле баягы Айбалтаны улам аргандай заарга, аргандай ууга чылап, улам курчутат. Курчтугунан адамдын колу тийип кетсе, шыңгыра үн чыгат баягы Айбалтадан. Муну ушинтип даярданып, баягы чептин алдына улам каттайт барат, кире албай, айласы түгөнөт. Муну ушинтип жүргөндө бир күнү чептин алдына келсе, кароолчу жок. Кашайып, ошол күнү кыргыл чал менен агаяр кайтарган экен, экөө тең уйкуга кетип калыптыр.
Ай, мындай болбоспу деп Коңурбай шырп алдырбай тимеле алгара менен желдей болуп желп жортуп кирип кетти дейт. Кирип барып таңзар тегил Манастын ордосуна барса, ошол күнкү Манасты кайтаруучу Ажыбай баатыр экен. Ажыбай найзасын жерге сайып, карт күрөңдүн үстүнөн түшпөй, найзага өктөп бул да уйкуга кирип кеткен экен. Ажыбайдан өтүп, Коңурбай шырп алдырбастан барып бекинди. Манастын чыгар кезин күтүп, колундагы айбалтаны белендеп, мунушинтип калды. Бир убакта Манас чыгып, Кудайына сыйынып турганда, артынан Коңурбай алеки замат жетип барып айбалта менен шилге коюп кетти. Шилге айбалта жеген Манастын денеси сулк этип эле кулады. Андай мындай дегиче Ажыбайдын көзү умачтай ачылып, эмне болуп кетти деп, найзасын алып, аты менен алкынтып жанагы жерге жетип барганда, алгарага жеткен Коңурбай алгара менен дыр койду дейт. Келип чептен алгараны аттатып кетерде, Ажыбай артынан жетип барып 3 кабыргасын сындыра урган экен. Ошол кезде каягы ирең бараң күүгүн тартып турган дейт. Алгара атта өтүп кетип, Коңурбай чептен чыга албай бир чукурга кулап түшүп калды дейт. Аны баягы Манас эмне болуп кетти деп алдастагандар байкабай калды. Ошентип шуйкучу желип жортуп келип, баяк Коңурбайды таап, үстүн жаап, ага бир ай тамак ташып олтуруп багып, акыры кайырчынын кийимин кийгизип туруп чептен чыгарып ийди. Ал эми бул жакта Манас Коңурбайдан айбалта жеп, жарадар болуп калып калды. Эми мындан ары окуя кандай уланат туугандар, кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Кийинки жолугушканча аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.